Сөз депутат Алтыбай Айнура Точиевна да. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бүгүнкү көтөргөн маселе бул биздин президентибиздин жарлыгы менен 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санаа риптештирүү деген долбоор. Мен ойлойм, биз коопсуздук шаардан бул проекттин жаңы чоң проектке коопсуздук Кыргызстанга өтүш керекпиз. Тилке каршы областтын деңгээлдеги шаарларда баарына ушул тийиштүү камераларды коюш керекпиз. Мен ойлойм, бул маселеде биздин атамекен компаниялар бар. Мисалы үчүн акционерное общество Телеком деген. Ал жерде 2000ден ашык иштеген биздин жарандарыбыз. Алардын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн мен ойлойм, биз тез арада балким республикалык бюджеттен суда берип дале ушул коопсуздук Кыргызстанга өтүш керекпиз. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар, чын айтайын, өзүңөр да жакшы билесиңер, тамактануу ар бир адамга абдан маанилүү, ден соолугуна маанилүү, өзгөчө биздин балдарыбызга, өспүрүм балдарга. Тилекке каршы бюджеттен жылына 450-500 миллион сомго жакын акчалар берилет, питанияга 7 сомдон болуп. Бул тендер өтүп атканда ким тендерден өтөт? 6 сом бергендер. Ал сомго мен ойлойм, бир сапаттуу да тамак, бир чайбы, же булочкабы, пряник келбейт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселе боюнча дагы мүмкүнчүлүк болсо, дагы ушул 7 сомго 3 сом кошулса, жылына ушул 10 сомго кошумча 260 миллион сом керек экен. Бул акчалар бар, тапса болот, өкмөткө сунушум. Мына кечеги маалымат боюнча таможенный инспекциядан, счетный палатанын текшерүү менен аудиттин жыйынтыгы менен 400-500 миллион сом алар мындай өздөрүнө ар кандай туура келбеген бакыттарга жумшашат экен. Мен ойлойм, биз дайым приоритетти баалаш керекпиз. Приоритет биздин балдарыбыздын, биздин келечегибиздин, балдарыбыздын ден соолугу. Ошон үчүн мен сунушум дагы бир жолу бюджеттен бөлүнгөн акчаны 260 миллион дагы кошуп, жылына ушу ар бир балага 10 сомго питаниясына, тамактанууга сунуштайм. Мен ойлойм, өкмөт дагы бул маселе боюнча карап чыккыла, ресурстарды кошумча республикалык бюджеттен да акча тапса болот. Чоң рахмат. Мен ойлойм, силер ушул маселе боюнча иш жүргүзөсүңөр. Рахмат.